Ошон үчүн ар бир мусулмандын үйүндө мүмкүн болсо ат болуш керек. Өзгөчө кыргыздын үйүндө. Каякта болсо да. Пайгамбарыбыз айтат, Алла Таала айтат: "Вал адияти дабха, фал мурияти qadha, фал мугирати субха, фа атарна бихи нaq'a." Адият деген сүрө түшкөн ат бой. Вал адияти дабха, деминип жүгүргөн аттарга ант. Ант, Алла Таала ант ишет. Фал мурияти qadha дейт. Туяктары ташка тийген искра чыгарган. Бир дагы жаныбар искра чыгар. А жолборс или бир снежный барс атпайсыңбы? Искра чыгара алабы ушулар? Чыгара албайт бир дагы жаныбарын. Пилсинин деле чыгара албайт. Эч ким чыгара албайт аттан башка. Искраны ат чыгарат. Ишек. Фалмурияти qadha, фалмугирати субха. Таң эртең чабып салган. Фавасаты набихи жамаа. Топту жарган ат болот экен да. Неде каратыр? 1000 адам турат. 1000 адам турат. 20 атты кой бергенме? Не кылар экен ат экен? Турабы? Фавасатна бихи жамаа. Чаң чыгарат булар. Фаатарна бихи нaq'a. Чаң чыгарат. Бул ат чаң чыгарганда чара болбойт башка. Алла субханаху ва таала антишкен пайгамбарыбыз айткан: "Ал-хайл" деген мa'qudun fi nawasi al-khayr ila yawm al-qiyamah. Аттын пешенесине кыямат күнгө чейин Алла жакшылыкты басып койгон дейт. Кыямат күнгө чейин деген сөз бар. Ракетанын заманы болобу, 5G-тин заманы кызыктырбайт. Аттын пешенесинде кыямат күнгө чейин айфондордун заманы деген. Яна айфонго жакшылык береке деле жок. Азыр бүгүнкү күнү бузулган көп кандан. Туурабы? Чын-чынына келген. Пайгамбарыбыз айтты: "Ал-хайл ma'qudun fi nawasi al-khayr ila yawm al-qiyamah." Аттын пешесине хайр деп коет. Эмне? Бакыт, ырыскы, жеңиш, авир, шифа, денсаулык. Ох. Эмнени гана баскан. Ошон үчүн айтабыз, аттын пешенесине чаппа. Өзүңдүн бактыңа балта чаппа. Башка чаба турган жери бар го. Балаңды башка чарага чаба берсең оңолбойт я бул. Жинде да болот. Жиндилиги күчөйөт, оңолусу күчөйбөйт. Атқа сарптаған бар го. Жемчу алып бересиз го. Ал садака бергенге колун ачып туруп кайра жумбай койгондой соо болот деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Газаптарга чыкканда аттын үлүшү кишинин үлүшүнөн 1 же болбосо 2 эсе көп болчу кээде. Кээде 2 эсе көп болот эле аттын үлүшүнө. Сиз жөө бардыңызбы? Сизге 1 үлүш. Бул аты менен барган, аты 1 үлүш алат, өзү 1 үлүш алат. Кээде жөө бардыңызбы? 1 үлүш. Бул аты менен бардыбы? Бул 3 үлүш алат. Өзүнө 1, атына 2 эсе чоң, көп. Ат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Төөдөн зекет бериш керек. Ким зекет бербей койсо, эртеге төө келип кыямат күнү буну тебелеп, шермендесин чыгарат экен. Уйдан зекет бериш керек. Кезек-кезеги менен келип булар сүзүп тебелейт экен, зекет бербеген кыямат күнү. Кой дагы ушундай. Зекет бериш керек. Берилбесе ушундай. Бардыгын сурап атат да. Төөдөн 5 болгондо, уйдан 30 болгондо, койдон болсо 40 болгондо. Атчы деделе пайгамбарыбыз аттын зекетин да бересиңер деп айткан жок, тебелейт деп да айткан жок. Айтты: "Ал-хайлу саласатун." Ат 3-кө бөлүнөт деди. Ас-ситр, визр. Биринчиси ситр дегени бул парда экен. Визр дегени бул күнөө экен. Үчүнчүсү сооп дайды. Сооп, ажыр. Бул бирөөсү эгерде менменсигенге текеберленип, мактанып, кыйынсып, ушундай аты бар, бул күнөөдөн башка эчтеке жок. Бунун аты мынанча миң сом, мынандай. Бул текеберге мындай күнөөдөн башка эчтеке жазылбайт. Эми ситр дегени парда деген сөз. Ал кандай? Ким атты баккан болсоңуз, атты багып атасыз сиз. Ушуну бирөө сурап келсе берип турасыз. Азыр эми ат сурагандар аз эле болуп калды. Улак чапкан эле сурап алса, а мурда ат иш кылчу эле да барды.
тияққа барып келейін, бұл жаққа барып келейін, дариядан өтейін, суық, ылай, чалчы, қар, борон, атыңы беріп тұр. Же атыңа отырғызып алдық. Анча-мынча аттарына да отырғызбайды, учқаштырбайды. Білесіздер? Ошо атқа учқаштырып алсаң, же болса сұрағанда беріп тұрсаң, ошо ситир болот экен. Ситир деген бу дүйнөдө жакынчылыктан парда, ахиретте дозоктон парда дейт. Буну жөн эле сиз жем-чөп берип атасыз. Ушу бирөө сураганда берип турган үчүн эле. Аттын кереметин караң. Үчүнчүсү ажыр. Ким Алланын жолуна деп бага турган болсо, эрте Кудай сактасын, душмандарга чатырып ушу атты минип чыгам депчи, ар бир чөпкө, ар бир жемге, ар бир суга согуп салат. Ошол аттын тезеги кыямат күнү таразага тартылат деген. Кээде суунун үстүнөн бир канал же дарыядан өтүп баратсаңыз, атты сугарбаш керек эле, азыр жем жетип жакандай өтүп баратат, же болсо аябай терлеген, азыр сугарбаш керек деп, бирок болбой эле башына 2-3 жолу салып берет да. Сиз ошого ниет деле кылган жоксуз сугаргангачы, ошого да сооп жазылат дейт. Ниет кылбасаңыз да. Атты тушап коесуз, узакка кетпесин депчи. Секрет го? Хозяиндын күнөөсү кечириле берет да, ар бир секирген сайын. Бу тамаша эмес, хадис бул силер, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан, ар бир кадамына секирген сайын күнөөсү кечириле берет. Мына туганда